Қазақстан борбору Астана шаарында өтүп жаткан көкбөрү боюнча Азия чемпионатында бүгүн экинчи турдук беттешүүлөр орун алды. Б тобунун алдыңкысы эсептелген Кыргызстан курама жааты, Кыргыздан чыккан Айтылуу Рахманкулхандын небереси баштаган Түркия командасы менен кес келди. Назилинде жалаң кыргыз жигиттеринен куралган тараптардын көкбөрү тартышуусу карап турган көпчүлүктүн бүйүрүн кызытпай койгон жок. Оюндун экинчи мүнөтүндө Урмат Мусаев өзүнүн БТР аттуу аргымагы менен кармаш эсебин ачкан соң, түркиялыктардын тайгазаны биринчи 20 мүнөттүктөн соңуна жетпей эле улакка толуп чыкты. Рустам Тыналиев менен Бактияр Талайбек уулу 2 ирет айырмаланса, Илдияр Тургунбеков, Нурманбет Койчукеев, Улан Насакеев жана Тилек Урманбетовдор бир жолудан үн катышып, биринчи бөлүк 9-0 айырмасында жигиттерибиздин пайдасына жыйынтыкталды. Bizdi жеңген себеби өзүбүздүн аттарыбыз жок эди. Жакшы аттар болсо биз деле жакшы эле ойнойбуз. Такым чапканды биз анча билбейт эдик. Биз жалпы өзүбүзгө ар ким өзүнүн жаныга чаап, жайма чабабыз. Кыргызстандыктар эми аттары жакшы экен. Биз 2 күндөн бери көрүп турабыз. Балдары палван экен. Еңип чабат экендер, токтотпой атты. Ошондуктан биз кыргыздарды һәм өзүбүз да кыргызбыз, кыргыздыктарды тутуп турабыз. Экинчи жарым бөлүктө каршылаштар тарабынан Үмүт Шарлар менен Алпаслан Кутлу Кыргызстан тайгазанына 3 улакты ташып жеткиргени менен өз коргондорунан 16 улакты алып чыгууга мажбур болду. Азиз Уралиев машыктырган курама жааттан Урмат Мусаев, Жишан Алсеитов, Сыргак Ногоев, Жолдошбек Орозбаев, Нурманбет Койчукеев, Тилек Урманбетов жана Рустам Тыналиевдер бир жолудан өзгөчөлөнүшүп, жалпы беттештин сандык катышын 16-3-кө айлантуу менен жеңишке жетти. Түрктөрдүн аттары кичирээк болот экен. Жерге жапсыраак, биздики баа чоң болуп, мэрде же полёда оор экен кичине, ошого аттар жакшы чуркай албай коюшту. Биздики көнүп калган. Эң күчтүүсү бу жерде ошо казактар эле болот атат. Ошолор менен буюрса финалда ойнойбуз деген үмүт бар. А тобунда ат салышкан майдан ээлери Казакстан курама жааты экинчи оюнунда россиялыктарды 13-1 эсебинде утуп, финалдык жолдомону мөөнөтүнөн мурда камсыздаганга жетишсе, Монголия Тажикстанга 8-1 айырмасында жеңилип, А тобунун жертөлөсүнөн орун тапты. Ал эми эртеңки күнү Кыргызстан курама жааты топтук оюндардын жыйынтыктоочу беттешинде Кытай курама жааты менен жолугуп, финалдык жолдомонун тагдырын чечишет. Эң эле жогорку деңгээлде оюнду Кыргызстан курама командасы менен Казакстан курама командасы көрсөтүп жатат. Ошол себептен бөлгөндө дагы ошо 2 подгруппага атайын финал оюну кызыктуу болсун деп Кыргызстан курама командасы менен Казакстан курама командасы 2 ар кайсы подгруппага бөлүнгөн. Анан кийин ушу подгруппалардан биринчи орун алышка дагы ушу Кыргызстан менен Казакстандын мүмкүнчүлүгү эң жогору. Мен ойлойм ушул финалда да Кыргызстан менен Казакстан командалары беттешет. Астана шаарында өтүп жаткан көкбөрү боюнча алгачкы Азия чемпионатынын жобосуна ылайык 2 топтун биринчи орундарын камсыздаган курама жаат гана баш байге үчүн оюн жүргүзө алаарын белгилеп кетебиз. Кубан Атабеков, Руслан Сабатаров, Астана шаары. Атайын Ала Тоо маалымат көрсөтүүсү үчүн.